Жолдорду оңдоо Борбор калаада дагы 2 жол тилкеси жабылат. Жаш Гвардия бульварынын дагы бир бөлүгү оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылат. Тактап айтканда Фрунзе көчөсүнөн Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгү батыш тарабы унаа кыймыл үчүн жабылат. Белгилей кетсек, кесилиштер унаалар үчүн ачык болот. Чыгыш тарабында убактылуу 2 тараптуу кыймыл уюштурулат. Подряддык уюм Дорстрой Групп ЖЧКсы. Мындан тышкары 2025 жылдын 22 апрелинде Жибек жолу проспектисинин Будённый көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки бөлүгү, тактап айтканда түштүк тарабы да унаа кыймылы үчүн жабылат. Түндүк тарабында убактылуу 2 тараптуу кыймыл уюштурулат. Подрядчы уюм Мост Дорстрой Групп ЖЧКсы. Урматтуу шаар тургундары, айдоочулар жана Борбор калаанын коноктору, Бишкек шаарынын мэриясы убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылууңуздарды өтүнөт жана жол тыгындарын болтурбоо үчүн каттамыңызды алдын ала пландап, мүмкүн болсо жеке унаанын ордуна коомдук транспортты пайдаланууну сунуштайт.